Автор Абдыкерим Муратов. Ак саткын. Окуган Турсуналиева Назгүл. Бул жайык өрөөндүн чыгыштагы учу көк белден биригет. Кут жагы болсо созулуп кете берет. Качан токторун, качан жарышкан эки тоо бири-бирине учурашаарын эч ким билбейт. Ошол жарышкан эки тоонун бири анча бийик эмес, балык жондонгон жалпак адырчалардан турат. Экинчи жагы болсо дөңсөө. Андан тоо болуп, тоолор ак карлуу курамазоого барып, асманга чыгып кетет. Көккө көтөрүлүүчү шат өңдөнөт бул тоолор. Ошол жарышкан тоонун ортосунда кайыктай болуп жайык өрөөн жатат. Чалкыган көк өрөөн. Каалгыган булуттар бул өрөөндүн ичинде эркинче сүзүп, булактары менен дайрасынан, ак мөңгүлүү чокуларынын ичиндеги туп-тунук көлдөрүнөн канганча суу ичип, анан өрөөнгө кырдан ылдый түшүп келип, кыбыладан жүргөн шамалга туруштук бере албай, уюлгуп жөнөйт да көк белге барат. Көк бел өзүбүздүкү, дешет экен булуттар сүйлөшкөндө. Өзүбүздүкү дейт экен да, жамгырын төгүп кирет турбайбы? Жамгыр, жамгыр, жамгыр. Бул жердин Нооруз айда тээ Саратанга чейин көргөн күнү ушул. Көнөктөгөн жамгыр, көз ачырбаган нөшөр чапкын. Көк белдин бетин лалалар басып калды. Кып-кызыл. Мала кызыл. Чымкый кызыл. Пушту. Ток кызыл. Ач кызыл. Көргөндөр өрт жалынбы деп ойлойт. Көк бел эмес, кызыл бел десе жарашкыдай. Ак саткын кызыл лалалардын ичинде баканчалап булактан суу көтөрүп келатты. Кыздын жашы 17-ге келип, майдала өргөн чачы далысын жаап, кымча бели буралып, сонодой узун мойну кой коюп, өзүн өзү ырастап, айдай жүзүн сулуулап, кашына осмо сүртүп, анысын кайра-кайра коюлантып, жаңыртып, эндик кына коюнуп, көргөндүн көзүн тартып, жигиттерди иштен тамшантып турган чагы. Бир келет да бугурак, кайран курак, келет да кетет. Гүл талаада белинин өтө жагы гана көрүнүп, кып-кызыл мухиттен окот болуп сүзгөн кемедей жол-жол калам көйнөкчөн баканына эки сырчы эле кийген кыз каалып келатты. Ак саткынды көздөй боз жорго минген бир жигит чыкты. Атынын басыгы чарчаңкы. Өзүнүн көңүлү чөгүңкү. Оюнда санаа бардай. Лалазар ичиндеги жалгыз аяк жол экөөнү кезиктирди. Кыз жигитти уурданып карады. Баканын бир мүрүсүнө алып жатып, көз кыйыгынан жигиттин келишкен боз жорго атын, андан жогору тизгин кармаган колдорун, күмүш кемерин көрдү да жүзүнө карап баратып чочуп кетти. Көзүн ала качты. Ал жакта жигиттин балбылдаган эки көзү туруптур. Унчукпай жер карап, сайталдай ичке боюн түзөп, кымча белин буралтып, чачпактарын шалдыратып өтүп баратты эле аттын көлөкөсү жанына келгенде токтоп калгандай болду. Кайра карай албады. Көзүн жолго кадады. Уятканы иштен тээп, дидарына кызыл жүгүрдү. Эндик койгон бети албырып күйүп кетти. Кайра баканды алмаштырды. Булагыңар ушул жактабы, таэже? Кыз селт этти. Жигит ушинтип сурады. Саткын унчукпады. Башка эч ким жок экенин, ошондой болгондон кийин суроого жооп берүү керектигин түшүнсө да, унчук албады. Кадамы шилтенбей токтоп калды. Денесиндеги калтыракты туйду. Жигит кыздын челегинин ичиндеги суудан өзүн көрдү. Түлкү тебетейин, чырайлуу жүзүн көрдү. Өзү челекте кыймылдап, токтобой турду. Аны кыз токтотпой, кыздын калтырагы сууну козгоп, сууга кошо сөлөкөттү козгоп жатты. Башка сүйлөшпөдү. Ошол бойдон басып кетишти. Бири булакка кетти, бири булактан кетти. Өргөөгө келгенде ак саткын алайлык жээндери Кубаттын уулу жылкы жоготуп издеп айылга келгенин, уялчак бала айран иштесе көнбөй булак жакка кеткенин укту.
3 күндөн кийин кырдан ашып келаткан атчанды көрүп, Аксаткындын жүрөгүн дагы бир болк этирип алды. Өргөөгө кирди, кайра чыкты, кайра кирди, кайра чыкты. Оромолун оңдоп боюн түзөдү. Атчан өтүп кете берерде энеси: «Жээн, жогуңду таптыңбы?» деп кыйкырып калды. Жолдон өтүп бараткан жигит уялып: «Арбаңыз эне?» деди ыйбаа менен. «Бар бол балам, кел аттан түш, айран ич». Жигит кары кишинин сөзүн эки кылгысы келбей, аттын башын бери тартты. «Атын алгыла. О, ким бар? Балдар жокпу?» Кемпир аталар киши таппай калды. Эргенчи бала жок. Жалгыз калган Аксаткын кыз уялып чыгып, атчанга жакындады. Баягы жигитти тааныды. Түлкү тебетейин көрдү. Кемер ордуна бу келиште Кытайдын матасынан кызыл кур тагыныптыр. Калтырап басып барды. Жигит аттан түшпөй тура берди. Кыз караса, эбегейсиз чоң күндү жигит тосуп алыптыр. «Жээндин атын ал, Саткын-ай?» чоң энеси дагы суранды. Жигит тизгинди кызга узатты. Колу тийишип кетти. Тизгин колуна тийбей эле жигиттин колу урунду кызга. Сел чочуп, колун тартып алды. Колу калтырап кетти. Тоурап түшкөндөй, ат үстүнөн жигит үзөңгү тээп, жерге түштү. Күн көрүндү. Аала меси кызга тийди. Аны жылытты. Ошондо кыз эсине келгенсип, бош калган чылбырды кармады да атты казыкка жетеледи. Атты байлап жатып жигитти абдан карады. Чырайлуу жүзүн, капкара көздөрүн, карарып, жаңыдан чыгып келаткан мурутун, колундагы күмүш сап камчысын, шыңга боюн көрдү. Тымызын суктанып алды. Ичинен бир сезим нуку өткөнсүп, жигиттин жылдызы өзүнө жакын сезилди. Энеси жигиттин атын сурады. Кулмырза деген жообу кыздын кулагына куттай уюй түштү. «Кулмырза, Кулмырза» деп 2-3 сыйра кайталап алды. «Кесеге айран куюп чык, жээнге». Энеси Саткынды издеп калды. Кыз ордунан жылды. Жүрөгү суудан чыккан балыктай туйлап баратты. Кытайдын кырма аягына мелт-калт айран куюп чыкты да энесинин жанында отурган жигитке жөнөдү. Эшик төрдөй жер күнчөлүк болуп, кыз жүдөп кетти. Жете албай жигит карап турганын билди. Улам бутуна мүдүрүлүп, кесеси колдон ыргый турган болуп, жигитке жетпей баратты. «Рахмат, таэже». Жигиттин үнүнөн кыз чоочуп кетти. Байкаса, Кулмырза кыздын колун аякка кошо кармап алыптыр. Аксаткын уят басты. Тескери карап кетти. Жигиттин колу тийген манжалары от болуп алоолонуп күйүп атты. Кулмырза да кыздын аппак алаканын көрдү. Бир сезим бүт баденин жибит өттү. Кыз боз үй жака басты. Кыргыз үйдүн ичинен кийиздин кичинекей жыртыгынан карады жигитти. Уурданып карады. Андан сулуулукту, күчтүүлүктү, кайраттуулукту көрдү жана өзүнө тең туштукту, ылайыктуулукту көрдү. Жигит кармаган колуна тигилди. «О, Саткын-ай, кайдасың кызым? Мейманды атка мингиз». Энеси кайра кыйкырып калды. Оңдонуп, түзөлүп, кыз атка барды. Атка минип баратып жигиттин сол колу Саткындын сол кабыргасынын үстүнөн сыйпап өттү эле кыз денеси дүрт этти. Ал бурулуп энесин карады. Энеси ийигин ирип, ийиктен көзүн албай отуруптур. Сүйүнүп кетти. Энесинин деги эч кимдин көрбөгөнүнө кызарган бетин бир аз нур чайды. Жаңыдан түп алып эзеген кош алмасы ысып баратты. «Атың ким?» Кулмырза акырын үн чыгарды. «Саткын». Кыздын үнү дирилдеп чыкты. О, бир топтон кийин чыкты. «Саткын». Жигит кызды карады да анын көзүн качырып жиберди. Ошол болду. Жаз айланып, жай болду. Жай жылып, күз келди. Ошол күздө көрүштү анан булар. Көк белдиктер алайдан жайлоодон кайтаарда бир кызын алайчылардын бири алмак болуп чоңтой берди.
Кыз той менен ажырашаяк бир берилди. Топ кыздардын ичинде ак саткын тойго барды. Ошондо Кулмурзаны көрдү. Кыз оюнда бир четте жүрүптүр. Келиңиз та эже, келиңиз. Жигит саткынын алдын тороп алды. Кыздардан бөлүнө түштү. Кыз кете албай калды. Бөлүп кеткен кыздарын өтө албай, өңү манаттай кызарып, алчадай көзү жалжылдап ойноп, жаздан бери тынчын алган жигитти бир көрсөм деген тилеги келсе да, үн катпай тура берди. Ошондо топ кыздар кайра келип, колунан жетелеп кетти. Алар кыз оюнга топтолушту. Кулмурза улам-улам ак саткынды карай берди. Жигиттер тобунан бирден киши ырдап, кыздар тобунан бирден кыз тартып кетип атышты. Мына бир жигит улам-улам көзүн сүзүп, көз ымдап, ары-бери эркин басып, ар кыздын жанына жойпуланып бирден келип, Маргалаңдын базарында аттанына камсып жүргөнсүп, камчысын көккө серепчилеп ырдап атты. Ак мөңгүдөн тазасың, аппак айдай баласың, терип жесем анарсың, дегдетип кумар жазарсың, карып калсам базарсың, капалык көөнүм жазарсың, укуруктай кес мойнуң, гүлжеттанган кең койнуң, деп ырдап келип топу кийген уян кызды өздөрүнүн тобуна тартып кетти. Кыздар азайып, күлкү жаңырып, кезек Кулмурзага келди. Ак саткынды бир карап алды. Ошондо экөөнүн көзү чагылыша түштү. Тамагын түзөп ырдай баштады. Ак жибектен тор түйүп, баштап кеткен бар бекен, аз гана ойноп чың күлүп, таштап кеткен бар бекен. Ак кагазга чийилип, каттан чыккан саткыным, ак оромол гүл жоолук, сырттан чыккан саткыным, паранданын паашасы, булбул деймин саткыным, айбанаттын паашасы, дулдул деймин саткыным, теректердин паашасы, чынар деймин саткыным, караңгыда мен барсам, ынаар деймин саткыным. Саткын жертиктеди. Бети чымырап, уятынан өзүн коерго жер таппай калды. Качып четке чыгайын десе, баары ошону карап, буттары калтырап, жүрөктөр ойноп орунан козголо алчудай эмес. Жигит түлкү тебетейин баса кийип, көзүн жумуп, илептерин тиштенип, бөйрөгүн таянып, ырын токтотпойт. Ак жыгачты жошорулоп, мыл кылбасам өлөйүн, атыңдан саткын мен сени ыр кылбасам өлөйүн, көк жибектен тор түйүп, баштап кеткен бар бекен, көп кууна ойноп чың күлүп, таштап кеткен бар бекен, көйнөгүн кызыл каламы, көрмөйүнчө таркабайт, көкүрөк тарттын амалы, короолу болуп койнуңа, корголоюн саткыным, тамчы болуп мойнуңа, шорголоюн саткыным, алтын пайнек, жез пайнек, бычагымда болбоду, ай чырайлуу саткыным, кучагымда болбоду. Саткын ырдын токтошун күттү. Кулмурза токтоочу да эмес, кызыгандан кызып ырдай берди. Кыздын албырган жүзү от болуп күйүп атат. Жерден көзүн албайт. Сансыз көп көз аны тешетиктеп турат. Батып бараткан күн жылып келип, так төбөсүнө орноп калгансып, бүт денесин чымыратып, тер басты. Жигит дале токтоочу да эмес, ырдап атат. Күмүш пайнек, жез пайнек, бычагымда болбоду, күн чырайлуу саткыным, кучагымда болбоду, суу аласың шар жерден, ой көрсөттүң ар жерден, торала кызыл буудайым, толмош сенин бетиңе, дос кылдырган кудайым, аппак кайрак буудайым, ак ыргалдай бетиңе, ашык кылган кудайым, күзгү буудай майзасы, мен амалың болоюн, жазгы буудай майзасы, мен амалың болоюн, жазында бурлап тердесең, мен шамалың болоюн, устун узакка, учкулдар түшсүн тузакка, аманат жанга бир өлүм, ак саткын түшсүн кучакка. Кимдир бирөөлөр кыйкырып сүрөөгө алышты. Кулмурза жумулган көзүн ачты. Кыздар тарапка басты. Саткынды көрдү да колун сунду. Ошондо жигиттин колуна кыздын колу урунду. Эки кол бири-бирине тийип, чыныдагы балдай балкып, жүрөктөр катуулап согуп, денелер чымырап ысып, жигиттин бүткөн боюнан тер кетип, кыздын ай жамалы оттой кызарып, коерго жер таппай, канттай эрип көлкүп, ээрчишип баратышты. Кыз жигиттердин кыйкырганы, алыстагы шаркыратманын шары, жылкылардын кишинегени, көч таңылып, кетүүгө камынып кыздарын жоктоп, кыйкырып, көк белдиктердин келатканы угулган жок.
Бул экөө алар менен иши жоктой, эч нерсени билбеген кишилердей. Тоо башынан кыпкызыл табак күн чуңкурга кулап төшөп баратты. Бул чуңкурдан кайра экинчи чыкпай тургандай, өзүндөгү бүт отту ааламга акыркы ирет чачып, көктүн бир четин бүт бойдон мала кызылга боеп турду күн. Кул мырза да, ак саткын да мына ушул мала күнгө чагылды. Көч кеч чыкты. Кыздар көчкө кошулду. Алайдын жигиттери узатып баратты. Чубалжыган көч төмөнгө жол тартты. Кыз менен жигит коштошоор амалын таппай атты. Жалжылдаган элик көздөр бакырайып, бири-биринен өтүп коштошуп да, учурашып да, кайгырып да, айрылып да атты. Эми такыр көрүшпөй тургандай, бүт кубатын тикирейип чыгарып, болгон отун саттап карашып атты бу көздөр. Көздөрдө ашыгылыктын илгертен келаткан айтып бүткүс сөздөрү. Лайли менен Мажнун, Тайыр менен Зуура, Жусуп менен Зулайка, Олжобай менен Кишимжан, Раймалы менен Бегимай аңыздарын чыгарган улуу күчү катылып турду. Көздөрдө сөздөр, жалынычтар, тилек максаттар, кызганычтар ташылып атты. Көч узап баратты. Шылтоолуу сөз биринчи ак саткындан чыкты. Нартайлак жүгү ооп калыптыр, жээн, соопчулукка оңдошуп коер бекенсиз. Жигит шыпылдап төөнүн жүгүн оңдоп кирди. Калп эле кайра чечип, кайра таңды. Көч бир далайга барып калды. Жарык менен караңгы бул дүйнөдөгү үстөмдүгүн талашып атышты. Бир убак жигиттин башындагы тебетеги ыргып кетип, чаңга аралашты. Кыз тебетейди илип алып, колу менен аяры кармап, күбөп жигитке сунду. Жигит башын тосту. Калтыраган колдору менен ак саткын Кул мырзанын тебетегин башына кийгизди. Жигит кыздын ак бермет мончоңун кармалады. Кыз өзүн коомай тартты. Болбурлуу кол жыпар жыптуу колтукка тийди да, жеңил кызды аста көтөрүп Нартайлакка жакын алып барды. Кыздын шаанилүү күнү кийчү, жалтыраган ыштанынын пайчасы жигиттин көзүнө кадалды. Бу дагы башкача көрүндү. Бир топ узап барып кыз артына карады. Өзүнүн көзүн албай турган Кул мырзаны көрдү. Күн көрүнбөй калды. Нартайлак көчкө кошулду. Көч узап кетти. Чыгыштан сыныгай акырын каалгып көтөрүлүп келатты. Ошол ай жакта куду ошол жарым ай сыңар, жарым бакыт Кул мырза жалдырап калды. Ошол жылы кышында саткынды кудалап, баталап кетишти. Ыйлап сыктаганына карабай, атасы улгайган күйөө баласынан мал алды, дан алды, чүпүрөк мата алды. Күздө эл жайлоодон тегиз кайтканда, кышка жууп, орозон өткөрүп, 4-чү катын кылып, акта куу башка киргизип бермек болду. Эрте жазда ашуу кишине ачылып, көк белди жамгыр тынбай сабап, лалалар гүнчаларын серпип, жан кере баштаганда Кул мырза ээлигип турганда, Жумабай тагасы тойго чакыртып калды. Кул мырза токтободу. Чакыруучунун артынан удаа эле тагасынын уулуна берген сүнөт тоюн шылтоолоп, ак саткындын айылына келди. Уурулук кылгандай коом айланып, далдоолонуп, баягы булак жакка барды. Булактан суу ичип, атын суугарып караса, жалгыз аяк жол менен бакандап челек көтөргөн кыз келатат. Баягы кыз келатат. Түшүнө кирип, дайыма оюнан чыкпаган саткыны келатат. Жигит алдынан тосо чыкты. Лалалар арасында лала болуп калыптыр саткыны. Бу көзүрмемди ал дайыма түшүндө көрчү. Көзүн жумуп, кайра ачып, кайра жумуп, кайра ачты. Баары чын. Көргөнүнүн баары ырас. Экөөнүн арасы ушунчалык алыстай. Алар бири-бирине жетишпөөчүдөй сезилди. Кыздын көкүрөк тушу ээлигип, кумар оту күйүп, делебеси козголуп баратты. Бир кич экөөнү бири-бирине тартып, жакын кылып турду. Арбаңыз, жигит биринчи учурашты. Бар болуңуз, келиңиз. Кыз да кадала тиктегиси келип, бирок эрки жетпей, жер карап ошентти. Жүрчү, булак жака, кичине сүйлөшөлүчү. Мен атайы сен деп келдим. Жигит атынан түштү. Коюңуз, кетиңиз, бирөөлөр көрөт. Кыз айыл тарапка 2 кадамдай басып, кайра токтоп калды.
Мени бирөөгө кудалап болуп кетти деген сөздү айткысы келип, бирок ооздору барбай, уят деген сезим жүзүн албыртып, ичиндеги келген кептерин кое бербеди. Ошондо кыз айылдан чыкпай айланып, жанымдан чыкпай байланып, ашык боло арбадың досум. Кызыклык иши шуу белем досум. Кыялымда сен деп арбалдым досум. Ышкылык жайы шуубу досум. Кыз туруп сага кармалып досум. Күн түнү уйку качып, ыраңым өчүп чөп болду досум. Ашыклык күчү куйкалап ичти, өзүңдү эстеп, өрт болду досум. Деп айткысы келди. Айта албады. Айтам деп жүргөн оозу барбады. Келчи, сууңдан ичейин. Жигит саткындын челегин көтөрүп, суу ичип келди. Унутуп калган турбаймынбы? Атымчы? Ал экинчи челекти аттын алдына койду. Суусаган ат шимирип кирди. Жинди го? Деп ойлоду кыз. Бирок ошону өзү да жактырып турду. Бирөө көрбөс эле болду. Кайра суу алып келип алам да. Лалалар да суу ичсин. Кулмурза арткан сууну гүлдөрдүн ичине абайлап төктү да, булак тарапка эки челек көтөрүнүп басты. Анын артынан саткын ээрчиди. Кулмурза муздак булак суусуна бетин чайкады. Ак саткын аны карап турду. Жигиттин коюу кара чачын, өткүр көздөрүн, олбурлуу колдорун көрдү. Чымыр денесин сезди. Ал челекти мелт калт толтуруп, суу сузуп берди. Бул суу эмес эле эңсеген, күткөн бакыт арзуусу белем. Кыз аны чайпалтпай, төкпөй, абайлап көтөрдү. Алыстан саткындын энесинин кыйкырыгы угулду. Кыз шашып калды. Баканын мүрүсүнө илди да жөнөй берди. Эч нерсе сүйлөй албады. Коштошкон да жок, кайра келем деген да жок. Кулмурза тигинин кетип жатканына ичи күйүп, алдынан торой чыкты. Токточу, кечинде тойго келчи, ошондо сүйлөшөрбүз. Мен бара албайм, тойго барыштан калганмын. Отоолуу кыз аталганмын. Кыз ушуну бөлүп, жерден башын көтөрбөй айтты да, жигитти тике бир карап туруп, анан көзүн кайра ыкчам алып, тез-тез адымдап басып кетти. Айтчан да, мен сага келейин, кантип жолугушабыз? Кыз унчукпай кете берди. Уялды, жоопсуз калтырды. 10 кадам баскандан кийин бир нерсесин унуткандай шарт токтоду да артына бурулду. Ошондо ага тигилип, сумсайып турган жигитти көрдү. Көрдү да уятынан баарын унутуп салды. Кыздын арын эстебей, башка бир боорукерлик, жакындык сезим жеңип, оозунан сөз чыгып кетти. Келе аласызбы? Коркпойсузбу? Келем. Коркпойм. Кулмурза чуркап келди. Жатар жериңди айт. Оң жак жүктүн бурчунда арс ичигин төшөнүп, түлкү ичигин жамынып жатам. Келбей эле коюңуз. Тил алыңыз. Бейжаздым кылбаңыз. Ошентти да кыз энесинин үнү чыккан жака уят күчү менен аттап шагдам жөнөдү. Ал айтмакчы болгон сөздөрүн айта албай калды. Келиңиз. Сөзсүз келиңиз. Күтөм. Кыш бою күттүм. Тарсылдап добуш угулбасын, такалы өтүк кийбей келиңиз. Кырдан бирөө көрбөсүн, колот менен келиңиз. Атты алыска колотко коюп келиңиз. Кулунду бээ минбей келиңиз. Кулунун жоктоп кишенейт. Үйүрлүү айгыр минбей келиңиз. Үйүрүн жоктоп кишенейт. Дейин деди. Уялды. Айта албады. Жигиттин сүйүнчтөн жүрөгү опколжуп, өзүн коерго жер таппай, атынын мойнун кучактап, кайра өпкүлөп, бир топтон кийин ээрге ыргып минип, теминген бойдон капталдан ашып кетти. Ай аркан бою көтөрүлдү. Жылкылардын кошкуругу, иттердин чарчаңкы үргөн добушу, күкүктүн жан шеригин чакырган муңканычы угулат. Алыста дайра көрүлдөйт. Асман жылдызга толуп, тоолордун көлөкөсү алда кандай сүрдүү шаңкайып, Кулмурза кетип аткан өрөөндү караңгы кылып турду. Болжоп отуруп булакка барды. Мындан ары жакын эле. Капталдап жүрүп отурса, туура ак саткындардын ак өргөсүнө алып барат. Булакка жүзүн чайып, анан суу ичти. Жүрөгү туйлап,
Бул жерде көп кармалгысы келбеди. Бала азарды аралаган жалгыз аяк жолго түшүп, аярлап келе берди. Ай жарыгы тийген ачыкка чыкты. Корккусу келбеди. Аяны ээрчип алды. Айыл тынч. Анда-санда гана малдардын кошкуругу, койлордун бышкырганы угулат. Кулмырза тааныш өргөөгө жакын келди. Бир аз тыңшап турду. Эч ким жоктой. Анан болжоп туруп, жүк жыйган туштагы капшыттан боз үйдүн кийизин көтөрдү. Бул ким? Кыз чоочуп алды. Мен. Акырын дирилдеген үнү болду. Эмнеге келдиңиз? Сага? Кетиңиз, уят. Ким бар? Саткын. Ким бар? Кулмырза капшытты көтөрүп өргөөнүн ичине кирди. Ээрчип келген ай, иттердин, жылкылардын, кой эчкилердин, козулактардын баарынын үнү сыртта калды. Жылдыздар жымыңдап, көктө күлүп турушту. Кырчын талым. Жага алмай кушум. Ак ала чүрөк өрдөгүм. Кыргыйым. Беш көкүлүм. Туйгунум. Чырагым. Бүркүтүм. Өргөө ичинде эки гана адамдын жүрөктөрүнөн чыккан дооштору жүрөктөрүн аралап, караңгы түнгө сиңип жок болуп кетип атты. Алар ашыгылык лаззатын татып, кумар отун алуулантып, дене боюн коргошундай көлкүтүп, өздөрүн унутуп баратышты. Бойлору балкып, биринен бири бөлүнө албай биригип жупташып, башкача бир таттуу жебишип, бу дүйнөнүн эч качан мурда көрүп билишпеген башкача бир рахатына магдырап баратышты. Ай жылдызы менен көмкөрүлгөн асман, караңгы түнү, боз үй булардын сүйүүсүнө арбалып, кошулуп, эрип бараткансыды. Аксаткын чочуп кетти. Кимдир бирөөнүн бутунун шырпылдаган доошу чыккандай болду. Ал доош үйдү айланып басып жүргөндөй сезилди. Бул ушундай эле кулагына угулдубу, же чын эле чыктыбы, кыз анчейин билбей жатты. Коркуп, тыңшап туруп калды. Эч нерсе угулбайт. Көңүлү бир аз жайлангандай болду. Койнундагы Кулмырзаны ойготоюн деди. Кайра кыйбады. Жаш баладай жакшына болуп, көчүлүп уктап жатат. Акыры качантан бери ушуну тилеп жүрбөдү беле? Кантип ошол бактысын өзү чоочутуп, өзү бузуп алсын. Уктай түшсүн. Анан деле туруп кетүүгө үлгүрөт да. Дагы экөө басып өткөнсүдү. Каалга ачылды. Аксаткын жүрөгү дүрсүлдөп, катуу сокту. Кайра каалга жабылды. Кыз Кулмырзаны түрттү. Анын кулагына шыбырады. Алар бирине бири шыбырап сүйлөп атышты. Торгойлор сайрай баштады. Козголуңузчу, деди кыз. Торгойлор сайраса, ачкырыйга жем болсун. Тараза жылдыз батып, таң агарып, короодо койлор бышкырып атат. Туруңузчу. Койлор короодо бышкырса, ач бөрүгө жем болсун. Кожо акем азан чакырат, кетиңизчи. Кожо акең азан чакырса, көк жөтөлгө кабылсын. Бир убакта каалга шарт ачылды да, эки киши шарпа-шурпа кирип, бири Аксаткынды түлкү ичке бөктөрө кармап жыгылды. Бири турууга үлгүрбөгөн Кулмырзаны бөйрөгө канжар менен 2-3 жолу матырып алды. Асмандын кылда чокусунан бир жылдыз бүт калган жылдыздарды аралап, көз ирмемде учту да мунарыктын тээ учуна барып сайылып түштү. Көп өтпөй ушул таң атарда дагы бир жылдыз асман мейкининен кулап кетти. Балким, ал өзүнө өзү курч канжар матырган Аксаткындын жылдызыдыр.